Буга чейин айтып кеткендей, биздин азыр кыргыз тилдүү тармактарда бул өтө артта калып кетип отурат да. Биякта Кыргызстандагы устаз агайлардын айтымы боюнча биз ошого азыр басым жасаш керек болуп атат деп, ошого көп күч жөндөп атышат. Эми кайсыл үй бүлө тармактан дагы эркек аял үйлөнө турган өзүнчө китептер керек. Бул бир. Анан бала тарбиялоо боюнча да китептер керек. Бул эки. Бирок бир нерсе бар. Адам эч качан түзмө-түз китептен бир нерсе үйрөнө албайт да. Биринчи устат керек. Ошол китептин негизинде сабак бере турган. Бир фундамент куя турган. Анан ошол фундамент негизинде ата-эне өзүнчө, бала өзүнчө сабак алса, ошол китептеги нерсени түшүнүп кетет да. Эки нерсени керек бизге. Ошол себептен ар бир шаарда, ар бир аймактарда бизде үй бүлөлүк, биздин динибиз менен салт санаабызды бириктирген үй бүлөлүк турмуштагы сабактарды үйрөткөн бизде кадрлар керек. Ошон үчүн чет мамлекетте болсун, Кыргызстан ичинде болсун, ошондой эркек балдарды, кыздарды окутушубуз керек болот. Биринчи. Балдар тарбиясы боюнча дагы сабак үйрөтө турган кадр даярдаш керек болот. Эми азыр алар кимдер бар, мен азыр айта албайм, эсиме келбей турат. Себеби бул жаңы башталып аткандыктан. Анан ошону үйрөнгөндөн кийин эмнеге үйрөнүш керек? Суроо да. Элестетиңиз. Жөнөкөй эле фармацевт болуш үчүн, тиш доктуру болуш үчүн, хирург болуш үчүн, банкир болуш үчүн 5 жылда окуп атабыз да. Ал эми андан олуттуу болгон үй бүлө куруш үчүн окуш андан дагы зарыл деп айтып атам да. Анткени мунун атанын дагы, күйөөнүн дагы, аялдын дагы Кудай Таала коюп койгон меричем, негиз эрежелери бар да. Ошол сакталбаган себептен бизде азыр ажырашуу болуп атат. Ошол анткени үй бүлө курганда эркек менен аял келишим түзүп атканда эле ошону билбей атышат да. Ошол нерсени үйрөнүш керек да. Анан китепке келе турган болсок, китеп боюнча азыр өтө сонун китептер Бишкектеги бук хаустарда сатылып атат, мисалы үчүн. Жакында эле мен китеп окуп чыктым. Нике жана флирт деген китеп экен да, кыргызча жазылган. Нике жана флирт. Флирт. Ошонун ичинде нике менен жашаш керекпи, же никесиз жок эле жашап койсо болобу деген негизинде кызга дагы, эркекке дагы үй бүлө курганга чейин, кургандан кийин да эрежелерди камтыптыр. Өтө сонун китеп экен. Андан сырткары мисалы үчүн бала тарбиялоодо мен азыр 3 китеп окуп чыктым, өтө сонун экен. Динибиздеги бала тарбиялоо эрежеси деген китеп бар экен. Ошол эле Бишкек шаарында бук хаустарда. Баламды тарбиялайм деген китеп бар экен. Үчүнчүсү таяксыз тарбия деген китеп бар экен. Таяксыз тарбия 1, таяксыз тарбия 2де өтө сонун маалымат үйрөткөн. Ошолорду окуш керек. Окуш керек. Ошондон бир эреже айтып кетейин, баланы таяксыз тарбиялоодо айтат да. Бала мисалы үчүн дейт, качан баланын ички дүйнөсү жаракат алып, психологиясы бузулат десе, бир адамдан 2 мүнөздү көргөндө дейт. Бир адамдан сени жакшы көрүп дагы, анан сени уруп дагы койсо, эки бири-бирине карама-каршы келген мүнөз да, бала ошондо баланын психологиясы бузулат дейт да. Бул кандай? Апасы деген 5 мүнөт мурун ушундай урушты эле. Андан кийин балам келчи деп бетинен өп койсо, бир адамдан 2 мүнөз көрдү дейт. Бала акыл эси жаңы калыпталып келатканда. Ошондо балада ички дүйнөсүндөгү өзүн коргой турган, коргой турган сыпаттар бар дейт, ошолор талкаланат дейт да. Талкаланып, мындай учурда кандай мамиле кылыш керек билбей, баланын ата-энесине болгон ишенимдүүлүгү жоголот дейт да. Ата-эне бир калыпта болсун дейт да. Баласына. А эгерде чоочун адамдан бири-бирине карама-каршы келген мүнөздү көрсө, баланыкы бузулбайт дейт. Мисалы үчүн бир бала лифтке кирип баратат. Лифти басарда бир аял келди да, "Ай турчу бияка" деп туруп, "Мен келейинчи" деп катуу урушуп кирип кетти да. Балага катуу тийип калды. Бирок ал баланы унутуп коет дейт. Эмнеге? Анткени экинчи бул аялды көрбөйт дейт да. Бирок качан бузулат десе, бир эле эркектен, атасынан же бир эле аялдан же агасынан эки карама-каршы келген сезимди кайра-кайра көрө берсе, баланын ишеними жоголот дейт. Кабыл алуу системасы же болбосо, өзүн-өзүн коргоо балада болот экен да. Жанагы аялдан өзүн-өзүн коргосо иштейт дагы, коргоп калат дейт. Кабыл албайт экен да. Үйлөп туруп, бирок бир адамдан карама-каршы көрө бергенде жанагы өзүн-өзүн коргоо сыпаттары талкаланып жок болуп, ошондо баланын ички дүйнөсү бузулат дейт да. Ошондой маалымат окудум, өтө сонун экен мисалы. Ошон үчүн балага ар дайым жөнөкөй тил менен баланы урушпастан, сокпостон, ошонун ичине балага кандай керек психологиясына жараша үйрөтүп кетүү, бул динибизде да бар да. Ошондой нерсени айттым.